Көп сүйлөгөн оор басырыктуу бир мүнөз ырчы Аскат Мусабековдун кыргыз жыттанган ырлары уккан кулактын кумарын кандырат. Ырчылык менин жашоом, кесибимдин арты менен ырыскымды таап жатам деген каарманым менен болгон маек сиздердин назарыңыздарда. Саламатсызбы, Аскат мырза? Саламатсызбы. Алгачкы суроом ушул сиздин чыгармачылык жолуңуздан башталсын. Чыгармачылыкка ушу 8-9 классыман эле ыктадым десем болот. Себеп дегенде эми бардык нерсе ошол адамдын жаңы адам катары кулук мүнөзү калыптанып келе жатканда, ошол жердеги ата энесинин берген тарбиясы, чөйрөнүн таасир эткен ошо чөйрөнүн кылган таасири, ошонун баардыгы эле ошого эптен себеп болот экен. Чыгармачылыгыма ошентип мен 8-9 класстан баштап аралаштым десем болот. Комуз кармап, комуз үйрөнүп, ырдап, 11-классты бүткөндөн кийин ушу Улук мырза Полотовдун колуна келип, улуттук филармониядан окуп баштаганда ошол жерден башталды десем болот чыгармачылык. Анан негизи ушу чыгармачылыгыма дагы салым кошуп аралашканга салым кошкон бул инсан Сыймык Бейшекеев. Сахнага кайсы жылы кимдин концертинде чыктыңыз? 2004-2005 жылдары биринчилерден болуп, ошо досум Мүсөнтоо концерт берген драма театрда. Ошол концертке чыккам. Анан кийин ошо чоң концертте ошо спорт ордосунда Сыймык Бейшекеевдин концертине ошо өзүнүн карындашым деген ырын ырдап чыккан элем да. Өз теңдүүлөр менен чыгып жүргөн убакыт башка, анан кийин профессионал артисттер менен баягы аты таанылып калган, төбөсү көрүнгөн ырчы ага эжелер менен чыгып калган дагы баягы эки башка болот экен да. Анан албетте толкундангам. Кайсы ырым менен эл оозуна алындым деп ойлойсуз? Махаббатымго дейм 4-үнчү курсумда ырдап чыктым ошол ырда. Чыгармачылыкка аралашканыңызга баш аягы канча жыл болду? 2006 жылдан бери толук кандуу жүрөм десем болот. Себеп дегенде 2006 жылдардан баштап мен конкурстарга катышып баштадым. 2007 жылдарда конкурска катыштым. 2008 жылы мен биринчи алгачкы концертим болгон. Ушул жылдар аралыгында сизге кандай сын пикирлер айтылды? Ырдан дагы айыптап албайт эле эч ким. Ырдын сөзүнөн дагы анткени жакшы обончу, жакшы акын жазган, аранжировкасын дагы бир мындай табит менен жазатканбыз. Башкасын дагы анан ырдаганым болсо колумдон келишинче аракет кылып ырдадым. Көбүрөөк мага жакшы пикирлер айтылды да. Сиз дээрлик фольклор жанрында ырдайсыз. Бул жанрды тандап алганыңыздын себеби сиз бала чагыңызда ушундай нуктагы ырларды көп уккансызбы? Бул мындай болуш керек менимче, жана башында айтып кетпедимби, чөйрө депчи. Чөйрө, анан ошо сен өсүп чоңойгон айлана чөйрөң, өсүп чоңойгон жер, ошол жердин абасы, суусу, эли дегендей. Анан мен өзү айылда чоңойдум. Ат башыда баардык нерселер ушул адамдын бир канына сиңет болуш керек деп ойлойм да. Ошол себептен мен бул элдик ырга көбүрөөк нукуралуулукка ыктап калганым ошондон болуш керек деп ойлойм. Ырчылык өнөрдү сиз кесип катары тандап алгансызбы? Айрым ырчылар ушул нерсени, ушул чыгармачылыкты, ырды, сахнаны хобби катары элестетишет, хобби катары санашат да өзлөрүнө. Бирок бул нерсеге мен каршы элем. Анткени бул чыгармачылыкка ошондой салкын мамиле кылганын айынан жеңил-желпи ырлар чыгып, жеңил-желпи аткаруучулар болуп, жеңил-желпи кээде концерттер болуп калып атат. Жеке мен айта кетсем өзүм жөнүндө баш отум менен киришкенден кийин бул менин кесибим, бул менин жашоомдун негизи, бул менин таап жеген наным, тамагым, бул менин жашоомдун образы. Кудай өмүрдү жашты узунураак кылып көп берсе, ошо өмүрүм аягына чейин чыгармачылык менен алектенип, жакшы ырларды ырдап, анан мен өзүмдүн жакшы бир тилегим бар. Улук мырза агайдай болуп, кийин ушул улуттук консерваторияда жакшы шакирттер тарбияласам деген ниетим бар да. Түгөлбай Казаков агайдын бир жакшы сөзүн окуган элем да. Чыгармачыл адам кээ бир адамга акылдуу көрүнүшү мүмкүн, кээ бир адамга апенди көрүнүшү мүмкүн, бирок ушундай тоскоолдук, ушундай бир бороон чапканда өзүнүн талантын бооруна камтып коруп келаткан адам чыйыр сала алат деген бир сөзү бар да. Мен 18-19 жаштарымда өзүмдү аябай издедим. Өзүмдү мен телевиденияга алып баруучу болсомбу, андан кийин мен радиодо иштейм деп, жок мен бир күнү Гезитке иштешим керек деп бир жолу Супер-Инфого да келгем, ошо Академия наукта кичинекей бир бөлмөдө экен.
Ошо Супер-Инфого иштебейинби, сүйүү жөнүндө бир нерселерди мен ыр жазчу элем. Бир ой толгоо эсселерди жазчу элем, ошондой жазгым келет ушундай деп ал жакка да баргам. Айтор мен өзүмдү өзүм аябай издеп ушунча эме кылып жүргөм да. Жаңылбасак, былтыр филармонияга солист болуп киргенсиз. Анан ал улуттук филармониядан көптөгөн залкар инсандар чыкпады беле. Ошол филармонияга солист болуп кирүү сизге сыймык болсо керек. Улуттук филармонияга жаңы келип, ошол жактан студиясында окуп баштаганда эле ушул жерде иштесем деп кыялданчу элем. Анан кийин Кудайдын буйругу экен, былтыр ноябрь, октябрь айларында ошол Кыргызбай Осмоновдун агайдын чакыруусу менен ошол жакка барып, Камбаркан фольклордук ансамблине солист болуп кабыл алындым. Канча деген залкарлар иштеген филармонияда кирип чыгып иштеш мен үчүн өтө чоң сыймык, жоопкерчилик да. Сиздин ырларыңыз салмактуу да. Анан азыр учурда ырчылар тойго барып каражат табышат эмеспи? Сиз кайсы ырыңыз менен тойлорго чакырып аласыз? Аябай деле ушунчо атым дүңгүрөтүп эле шумдук болуп атам деп айтпайм. Мен эл катары эле жүргөн карапайым эле адам катары өзүм сезем. Чыгармачыл адам катары. Андан кийин чакырган жерден калбай өзүң басып барба деп коет. Чакырган жерден калбай эле барып жүрөбүз. Чынын айтканда азыр эми биз ар бир эле нерсесин ошол мисалы той аштар ошолордун эсебинен эле биз ырчылар почти ошолор менен жашап атабыз деп болот да. Мырзалар өмүрлүк жарын өзүнүн апасына окшоштуруп тандашат эмеспи? Сиздин жубайыңыздын кайсы мүнөздөрү апаңызга окшош? Билбейм сапаттары, кандай сапаттар окшош билбейм. Аны эми карап отуруш керек го дейм. Элмирбек байкенин жакшы ыры бар. Кайран жаштык, кайрылбас арман жаштык, азилдештик, сырдаштык, армандаштык. Өткүндөй бир шатырап төктү жаштык, өртөңдү бир чатырап өчтү жаштык. Өмүрдүн эртегине шаша берип, өкүнүч муңдан башка эмне таптык деген. Ансарындай биз чоңойсок дейп, самача элек кичинекей кезде. Үйлөнсөк дечи элек анын баарын эле өзүнүн убагы менен болуп келатат экен. Анан кийин сүйүп күйүп турган учурда көзүмө эч нерсе көрүнбөй калат деп. Бир үй бүлөдөн эки чыгармачыл инсандын чыгышы кыйын эмеспи? Эми ар кандай өзүнүн оорчулуктагы жактары болот, жеңил да жактары болот, ар кандай да. Эки баланын атасысыз учурда. Үйдө кандай атасыз? Улуу кызым 2009-жылы 21 декабрда төрөлгөн. Ошол кезде мен өзүм студент болчумун. Анан 21 декабрда кызым төрөлдү. Кызым төрөлөр замат эле мага көптөгөн жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келген акчолтой кыз. Анан атын Акзыйнат деп ошо мен атам экөөбүз кеңешип туруп койгон элек. Анан Акзыйнат азыр уже 4,5 чыгып калды. Анан андан кийинки уулубуз аты Аскар. Азыр эми былтыр төрөлгөн. 2013-жылы 28 декабрда. Ошо Аскар тобу болсун, эл журтуна кереги тийсин Аскар. Анан Аскар койгонбуз. Негедир эл арасында Аскат Мусабеков жубайы менен ажырашып кетиптир деген ушактар көп беришет да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу бар. Эч кимге айтпай турган өзүнүн сыры бар дегендей. Ошон үчүн мен сиздин сурооңуз боюнча эч кандай жооп бере албайм. Чыгармачыл инсандардын жүрөгүн азикелет эмеспи? Анан бат сүйүүгө кабылышат. Сиз дагы ушундай бир кезде башка бирөөнү сүйүп калуудан коркпойсузбу? Антип деле коркпойм мен. Себеп дегенде чыгармачыл адамдар негизи эле мындай да. Чыгармачыл адамдар бир нерсеге бат көңүл бурушу мүмкүн. Ошол себептен ушул сөз айтылып калган болуш керек. Анан сүйүп калып анын аркасынан кете берген, көргөн, көзүңө көрүнгөндүн баарын эле сүйүп кала берген болбойт да. Сүйүүнүн баркын кетиресиң. Аскат мырза, ушу менен суроолорубуз жыйынтыкталып калды. Бизге жакшы маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Жан дүйнөңүздү ой толгоолор коштобой, чыгармачылыкта жаңылануу болуп, кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз.
Чоң рахмат. Супер-Инфо, Гезитке, Супер KG сайтына, жалпы жамаатыңыздарга чоң ийгиликтерди каалайм. Чыгармачылык, бизге окшогон чыгармачылык инсандарда дайым чыгармачылык эргүү келип турсун. Ошол бардык адамдарга, бардык көрөрмандарга, окурмандарга баарына тең ийгилик каалайм. Ийгилик таазим этем. Чоң рахмат.